суроо бергенде же сүрөт көрсө ошол суроого болгон анын реакциясы толкунданып кеттиби? А толкундан эмне үчүн толкунданды? Калп айткан үчүнбү же может анын оюна ошол суроого байланыштуу башка бир нерсе оюна эсине келе түштүбү? Ошону биз билбейбиз. Бизде азыр конокто мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Чолпонкул Арабаева отурат. Агай куш келипсиз. Айтсаңыз, бул детектор менен азыр көбүнчө кайсы тармактын кызматкерлери текшерүүдөн өтүп атат? Бул дагы атайын президент указы менен турмуштун бүгүнкү күндөгү керектүү жагдайынан болду. Себеби бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматкерлерге эл ишенбей атат. Ошол мамлекеттик кызматкерлерге элдин ишенимин кайтаруунун бир жолу. Экинчиси болсо коррупцияга каршы күрөштүн дагы бир ыкмасы деп айтсак болот. Мына атайын указ менен өткөн жылы сентябрь айында кирген. Мына ошондон кийин указдын негизинде биз Москвадан 2 аппарат алып келдик. Бул аппараттар болсо 8 параметр менен определять ете турган, аныктай турган жаңы аппараттар. Ошонун негизинде биз атайын борбор түздүк. Ошол борбордо тиешелүү кабинеттер оформить этилип, анан 2 полиграфологду биз кызматка алдык. Булар атайын даярдалган специалисттер. Бирөө Америкадан окуп келген, бирөө болсо Алматы шаарынан. Так ушул детекторду пайдалануу боюнча. Детекторду пайдалануу боюнча. Мунун эми иштөө принцибин эми биз телевидениеда биз жалпы элге айтышыбыз керек. Бул жерде жалпы эле принцибин. Ал эми так даана калп айтканын аныктай үчүн атайын шартта жана мен айткан мамлекеттик кадр кызматынын полиграфты үчүн түзүлгөн центринде болуш керек да. 2 гана кишинин ортосунда тиешелүү шарт болгон учурда гана жанагындай 100% толук аныктай турган шарт. Чолпонкул агай, кечирип коесуз, сөзүңүзгө алчы. Канат мырза, сиз кайсы жактан бүтүп келгенсиз? Адистикти. Алматыдан бүтүп келгенсиз. Өзүңүз атайын ушуну адис болсоңуз, анан азыр камчылык ташып отурганда аябай толкунданып аттыңыз го? Жок, толкундаган жок. Мен телевидениеге чыккан биринчи болдум ошо. Камерадан, студиядан сүрдүм да. Ушул азыр турмуштук зарылчылыктан улам деп атпайсызбы? Адамдар бири-бирибизге ишеним калбай, анан ушул бир техникага күнөөсү түшүп калдыбы эми ошондо? Бүгүнкү күндө адамдардын ортосундагы ишеним абдан эле жакшы. Эми айрым учурда, айрыкча чоң саясатчыларда, мамлекеттик кызматкерлердин ортосунда кээ бир учурларда баягы кош стандарттуулук пайда болуп кетти. Элдин астында бирди айтып, бирок аткарган иши бүгүнкү күндө башкача болуп атат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматкерлер кызматта ошондой адамдардын санын кескин түрдө кыскартуу мүмкүн болсо, ошондой адамдар мамлекеттик кызматка дегеле келбеш керек. Туура сөзүңүзгө алчы, бирок мына соттордо, акыйкаттык жок деп күнөөлөнгөн тараптардагы же сотторго такыр эле ишеним жок. Ушул сотто пайдаланса болобу ушуну? Албетте, мындай практика Америкада, Индияда, Японияда бар экен. Эми келечегинде мыйзамдык база түзсөк, биздин сотто дагы муну жанагы далил катары келечегинде пайдаланса болот. Муну деле адамдар ойлоп тапкан деп, мындай карасаңчы. Адамдар алдап койбойбу муну кайра? Эч кандай бүгүнкү күндө алdoого мүмкүнчүлүк жок. Эч алдай албайт. Биз азыр студияга экинчи коногубузду чакырабыз. Бир катар саясий партиянын лидерлерин чакырганбыз, көпчүлүгү баш тартып койгон, бирок бизден баш тартпай, бул детектордон коркпой келип берген, бул АйКөл саясий партиясынын лидери Эдил Байсалов. Келип бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз билебиз, сиз көп нерседен коркпойсуз. Убагында Рысбек Ахматбаевга дагы каршы тургансыз. Тест учурунда кыймылдамай жок, эч бир кыймылдамай жок. Ооба деген жок дегенде баш чайкап же баш ийкемей жок. Үн менен гана жок же бар деп жооп берип турасыз. Сиздин туулган күнүңүз 6-августпу? Ооба. Сиздин крышаңыз барбы? Жок. Siz orus tilini bilesizби? Ооба. Siz Amerikan şpiyonusuzbu? Жок. Siz жашыруун документ алып чыккансызбы? Жок.
Азыр кыш мезгилиби? Ооба. Сиз интернетке чогулгандуу материалды жайгаштыргансызбы? Ооба. Сиз бардык суроолорго так жооп бердиңизби? Ооба. Биз азыр мен сизге суроолорду түзгөм бир катар эле, бирок детекторго кирбей калыптыр. Мен азыр эле жооп берип сурап коеюнчу ошону барычы. Сиз азыркы президент Роза Отунбаеванын эң жакшы көргөн шакирттеринен болгонсуз, бирок азыр ал командада жоксуз. Көңүлүңүз калдыбы президенттен? Жок, мен Роза Исаковна Отунбаеваны абдан терең сыйлайм. Бат-баттан көрүшүп, телефондошуп турабыз. Мурун эле мамилебиз бар болчу, бирок мамлекеттик башкарууда менин оюмча мындан дагы көбүрөөк бир чечкиндүү чараларды көрө алмак. Ал киши мен сынды айтып турам, катуу да айткам, кетип да калгам. Бирок ал мамлекеттик иштер башка, мындай жеке байланышыбыз башка да. Анан бир кездери ушул митингтерде жанагы Рыспек Акматбаевка, белгилүү криминалдык авторитет Рыспек Акматбаевка сиз каршы каяш айтып жүрбөдүңүз беле? Ошондо кечкисин коркуп үйүңүзгө барып, бекинчи эмес белеңиз? Жашынчы эмес белеңиз? Жок, ал кезде бир 2-3 жума болгон, мындай Өмүрбек Субаналиевге окшогон милиция жетекчилери, мен анда мындай өзүм деле мындай коркчу эмесмин да. Бирок алар ошол билип, көп ар кандай провокация болуп кетиши мүмкүн деп 1-2-3 жумага бир сакчыларды берген. Чолпонкул мырза, биз бир топ курч суроолорду даярдаганбыз, бирок бул жака киргизбей коюпсуңар да. Бул эмне себептен? Бул курч суроолордун кирбей калганы, суроолор эки маанини берип калган учурлар болуп атат да. Ошондуктан бул техника болгондон кийин конкреттүү түрдө болуш керек да суроо. Ооба, конкреттүү ооба же жок деп жооп бере турган суроолорду кирбей калды да. Рахмат анда Эдил мырза, сизге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Бизде азыр кыргыз эл жазуучусу Бексултан агай отурат, Бексултан Жакиев. Бексултан агай, мына өткөндө Азаттыкка бир аябай жакшы ант боюнча бир маек курдуңуз эле. Ошондон улам бир топ окурмандар сизди дагы бир маек берүүңүздү өтүнүштү эле. Илгери кандай болгон негизи? Калп айткандарды илгери кандай жазылаган? Илгери деле азыркындай ушундай бир калп болгонбу мындай? Калп көп айтылганбы илгери деле? Ант деген бар, анан убада деген бар. Ант менен убаданын айырмасы бар да. Ант берүү бул элдин тагдыры, өлкөнүн тагдырына тиешелүү иштеген иштерде ошол учурда ант берген. Аткарбай койгондорду кантип жазалаган? Момундай да, бизде бул мындай деген сөз бар да кыргыздын. Жигиттин сөз өлгөнчө өз өлсүн дейт. Туура? Мына ушул антка чоң маани берген. Ант тургур деп коет. Ант турсун дейт. Эми биз ушул азыр мындай ант дегенде маани бербей калдык да. Мына биздин ант берип эле кайра качып жатышпайбы? Депутаттарыбыз ант берди. Биринчиден бул кыргыздын байыртам келаткан, ата бабадан келаткан ант эмес. Бул ант өзү чоркок тил менен которулган, орусчадан которулган нерсе, убадага дагы жетпейт. Мына ант дегенде, маселен, мына Манастын анты бар. Кийин ант бердик. Мына согуш учурунда биз мектепте окуп жүргөн кезде ант бергенбиз. Эмне деп? Биз ошондо момундай деген анттар болгон. Ушу илгертен келаткан. Жанагы мен момундай кызматка келип атам, депутат болуп атам деп туруп аягында анан ушул конституцияны бузсам, бузбашка убада берем деп чыгып кетип атат. Мындан эч ким коркпойт. Ант дегенде, ант берип атканда мындай дене дүркүрөп туруш керек. Ошондо мындай деген ант болгон. Төшү түктүү жер урсун, төбөсү ачык көр урсун дейт. Мына азыр ушунтип айткандан коркот. Корку анан муну айтпай эле мен убада берем деп чыгып кетип атат. Ал эми убада деген, убада бул мындай мына кызматта ак иштейм, мына маселен жөн кичире кызматка келген да. Ак иштейин, алдабайын, анан тиги бала бакырамды өстүрөйүн деген нерселерге